Билим берүү министрлигинин курагына жеткен кызматкерлерин пенсияга кетирүү сунушталды. Министрлер кабинетинин төрагасы 30 жылдан ашык иштегендерди карап чыгып, пенсияга кетирип жаштарга орун бошотуу талабын койду. Алсак Мисрали Колдошев 45 жылын билим берүү тармагына арнаган. Ал бүгүнкү күндө Ош мамлекеттик университетинин педагогика кафедрасынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты. Ал бул тармакта тажрыйба маанилүүлүгүн белгилеп, мындай чечим билим берүү системасына салакасын тийгизет деп сыпаттады. Топтолгон илим, билим, тажрыйба оңойлук менен келбейт. Топтолуп отуруп, анан ошол мындай эмнедер каймак деле ошондой болот го, сүттө каймак. Ошо каймак сыяктуу да. Мындай мисалы үчүн эле кымызды деле ошондо кайра бышып отуруп ошондой келет да. Илим билимде ошол сыяктуу эле. Ошол сыяктуу ошон үчүн илим билимде көп жылдар керек буга. Мен эми чыныгы маанисин айткым келип атат. Билим берүү сапарында 80 жылдан ашык бай тарыхы бар Ош мамлекеттик университетинде 4000 чукул кызматкер эмгектенет. Анын 470тен ашууну пенсионерлер. Окуу жайдын илимий потенциалы үчүн улуу мундун өкүлдөрүн билим берүү тармагына кошкон салымы маанилүү дешет. Мунун эки жагы бар. Туура баягы biz bu жерде менин өзүм ишмедүүлүгүм мага деле келишет. Ушундай качан мындай бизде пенсионерлер кызмат ордун берет буларга же мындай дагы эле иштеп атат деген сөздөр болот. Бирок ошону эле бирге биздин устаттардын болгону дагы бир чети жакшы. Себеби көп баягы опыты бар, алардын ошол ишке болгон жөндөмдүүлүгү дагы жогору. Ошондуктан бул нерсе эки жактуу караса болот. Эмгек кодексинде эч кандай пенсия курагындагы кызматкерди билим берүү системасында деле башка тармактарда деле чектөө жок. Бир гана эмгек кодексинин 55-беренесинин 2-пунктунда белгилүү мөөнөткө гана эмгек келишими түзүлсүн деген. Эгерде 1 жыл же 2 жылга пенсионер менен бир чектүү мөөнөткө түзүлөт, эгерде ошо пенсия курагындагы кызматкер ошол түзүлгөн мезгил ичинде эмгекке жарамсыз болсо, же иштен көбүрөөк бюллетенге чыгып калса, же бир тартиптик жазаларды көбүрөөк кылган болсо, анда кийинки жылы ошол эмгек кодексинин 81-беренеси боюнча эмгек келишимин улантпай коюуга болот. Изилдөөлөрдө өлкөдө билим берүү мекемелеринде жалпы 80 миңдин тегерегинде мугалим иштейт. Алардын 85% аялдар. 30 жашка чейинки мугалимдердин саны 10%дан ашпайт. Мындан улам эксперттер бул жаатта мамлекеттик кызматта да иштеп, көмүскөдө пенсиясында алып жүргөндөр арбып жаткандыгын белгилешет. Арасында кесипкөй адистер бар, ошондуктан электен өткөрүп күчтүү адистерди калтыруу зарыл дешет. Пенсияга да арыз жазып, пенсиясында көмүскөдө алып иштеп деле жүргөндөр бар да. Анан кадр жетишсиздиги деген нерсени мен билбейм, айрым эле жерлерде мисалы үчүн кадр жетишсиздиги жаралбаса, башка жерде ошол жаштарга орун жок. Талалап кетип жүрөт да бүгүнкү күндө жаштарчы. Мисалы үчүн алыскы айыл жергесинде кайсы бир предметтен кайсы бир мугалим жетишпеши мүмкүн. Ал учурда пенсия курагындагыны тескерисинче жалдырап иштетишке туура келет. Ал эми кээ бир жерде пенсия чарчап калган, эч кандай мотивация жок, эч кандай алга умтулуу өнүктүрөйүн деген жок. Иши жанагы эрмек ишин жумушу катары эмес, эрмек катары көрүп калгандагы пенсионерлер тилекке каршы жок эмес да. Мектептерде иштеп жаткан аял мугалимдердин дээрлик жарымы пенсия курагындагы жашы 50дөн өтүп калгандар. Ал эми министрлер кабинети пенсиялык реформа жүргүзүүгө аракет кылууда. Мында пенсиялык куракты жогорулатуу бирден бир сунуш катары айтылган. Кыргызстанда аялдар пенсияга 58, ал эми эркектер 63 жаштан чыгат. Алмагүл Эркебайкызы, Белек Мусаев, Ош ТВ.